Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келгенде қауымындағы жана мушриктерден пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға баш ийбеген, иман келтирбеген түрлүү түркүн адамдардын сөз менен, амал менен, абал менен, кадамдары менен ишенбеген абалдары. Аллах таалам баардыгыбызга пайдалуу илим берсин, ыхлас берсин, билген үйрөнгөндөрүбүздү жакшылыгыбызга себеп кылсын. Бұл бөлүмдө Аллахтын элчисине түшкөн китептерди четке каккандары. Бұл сөздөрү Анам сүрөсүнүн 91 аятында Аллах таалам Маңзалаллаху аля башари мин шей. Алар айтышты дейт. Негизи мындай нерселерди Аллах таалам адам затына түшүрбөйт. Алар эмнени күттү эле? Бир периштени күттү. Аллахтан келген кабар ушинтип Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсени жөөттөр четке каккан. Эмнесин четке какты? Аллахтан Жибрил аркылуу түшкөн вахийди, кабарды четке какышты. Бирок бул нерсеге эмне себеп болду десе, негизги себеп көрө албастыгы болгон. Көрө албай ич тарлык кылгандыгы. Анам сүрөсүнүн 91 аятында улап Аллах таалам Ман анзалал китаба аллади жаа бихи Муса нурау ва худан линнас. Эй Мухаммад айткын, Муса пайгамбарга түшкөн китепти ким түшүрдү? Нур кылып, хидаят кылып адамдарга. Мындай айтканда Муса деле адамдардан чыккан пайгамбар эле. Ал дагы Аллахтан түшкөн кабар эле. Муса деле адам затынан чыккан пайгамбар го. Силер айтасыңар, мындай кабарлар адам затына түшпөйт деп. Ма аңзараллаху аля башари мин шей. Адам затына мындай кабар түшкөн эмес деп айтканыңар, өзүңөрдүн ишенимиңерге карама каршы келип атат го. Яһудтар өздөрү мойнуна алган да биздин пайгамбар Муса алейхиссалам деп. Бирок чыныгы мындай сөздү ушундай кадамга барышка, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жалганга чыгарышка алардын ич тарлыгы, көрө албастыгы себеп болгон. Аллах сактасын. Көрдүңүздөрбү? Көрө албастык кандай нерсеге адамды алып барат. Акыры барып ич тарлык көрө албастыктын айынан адам өзүнө өзү зулум кылат. Өзүнө зыян экенин билип турса дагы ошол кадамга барат. Аллах сактасын. Ушундай мурунку коомдордо болгон нерсе азыркыда кайталанганда адам ичи тарлык көрө албастык кыла турган болсо, жүрөктөрү бурулуп кете турган болсо, чындыкты билсе да ага каршы иштеп, жалганды коргоп, колдоп кетип калышы толук ыктымал. Азыркы күндө да кээ бир адамдардан тайпалар адашкандар да бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн мындай бир вахий катары көрбөйт. Аллахтан келген кабар катары көрбөстөн, ал болгону Мухаммад алейхиссалату вассаламдын ою, пикири, мындай бир өзүнүн акыл парасаты, бирде туура болушу мүмкүн, туура болбошу мүмкүн деген ойлорго салгандагы адамдар жок эмес. Аллах сактасын. Болбосо Аллах таалам эмне деди? Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам абадан алып, ойдон алып сүйлөбөйт. Ар бир сөзү вахий. Бизге жеткен кабарлаган сөздөрүн бар вахий. Аллахтан кабар берип сүйлөйт. Бар ушундайларда. Акыры барып сүннөткө асылат пайгамбар алейхиссалам сөзүнө. Анан барып Куранга асылып. Андан кийинки бөлүмдө дагы булардын бир адашууларынан мурунку коомдордо пайгамбар алейхиссалату вассаламга каршы чыккандардан. Акыры барып эмне деди булар? Куран бул жөн эле Аллахтын сөзү эмес, бул адамдын эле сөзү деген. Муну Меккенин мушриктеринен да сүйлөп чыккан бар. Валид ибн Мугира. Болбосо Куран бул Аллах тааламдын сөзү, өзү сүйлөгөн сөз. Ушул сөздү Жибрил периштенин ортомчулугу менен Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жетирген. Бул жаралган бир нерсе эмес, чындык. Аллах таалам чын өзү сүйлөгөн аяттары менен. Куранда канча хатта ясма каламалло, Аллахтын сөзүн угуш үчүн юридуна юбаддилу каламалло. Жалган ээлери Аллах тааламдын сөзүн бурмалагысы келет деген канча деген аяттар бар. Ахли сунна вал жамаа билет. Куран Аллах тааламдын чыныгы сөзү, бул Мухаммад алейхиссалату вассаламга түшүргөн. Бирок мушриктердин көпчүлүгү бул Аллахтын сөзү экенин билген. Бул Мухаммад алейхиссалату вассаламдын сөзү эмес деп көпчүлүк билген. Эгерде бул адамдын сөзү болгондо, анда алар айта алмак. Себеби мушриктер өздөрү жалпысынан таң калган. Бул адамдын сөзү эмес деп. Эгерде ошондой Мухаммад алейхиссалату вассалам сөзү болгондо, адам затынын сөзү болгондо, алар буга каршы тура алмак. Ошон үчүн Аллах таалам аяттарда силер эгерде жокко чыгара турган болсоңор, моюңарга албай, ынанбай турган болсоңор, анда силер ушундай бир сүрөнү алып келгилечи, өзүңөр токуп. Аны да алып келе алган эмес. Анда бир 10 аят алып келгилечи.
же болбосо бир сүрөнү алып келечи, бир аят алып келечи дегенди алып келе алган эмес. Бирок ошондой билип турса дагы жүрөктөрү бурулуп калгандыктан, карайып калгандыктан, капырчылыкка өтүп кеткендигинен көгөрүп, Аллахка, Аллахтын ээсине каршы чыккандыктан, Аллах сактасын, алып келе албаса дагы ошондой капырчылыкта өтүп кетти. Болгондо булар текеберчилик, эл эмне дейт, журт эмне дейт, тиги эмне дейт, бул эмне дейт деп отуруп өтүп кетти. Акыры барып ар кандай сөз сүйлөп, бул Куран андай эмне? Мухаммад алейхиссалату вассалам сөзү эмес дейт экенсиңер десе, бул Куран жөн эле сыйкыр деген. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үйрөнүп алган. Айрымдар болсо мурунку Забур, Торат, Инжилдерден алымдар менен жолугуп, ошолордун сөздөрүн бирин бири токуп, ар кандай түрлүү формага салып туруп, баарынан бириктирип бир Куран кылып койгон деген ар кандай жоромолдорду айтышып келген. Бирок ушундай болсо дагы, мына бүгүнкү күндө дагы тарыхта кайталанып келген мусулмандардын арасынан жахмиттер, муътазилалар, ар кандай фиркалар чыкты. Куранды бири Аллахтын сөзү эмес, бул жаралган деп Куранга дагы шек келтирип сүйлөштү. Мына азыр дагы караңгыда жүргөн, исламды жакшы түшүнбөгөн адамдар дагы бар. Куран деген мурунку сөздөрдү эле кайталап койгон. Же болбосо бул нак Аллах тааланын сөзү эмес го. Атеисттер сүйлөйт, динге каршы келгендер сүйлөйт. Эгер Куранга шек келтире турган болсо Аллах тааланын сөзүнө, анда динден эмне калды барада? Пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүн дагы анын өзүнүн пикири сөз десе, динден эмне калды анда буларга? Аллахтын китеби Куран, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзү, вахий. Бүт Аллахтан келген кабар. Бул адамзатка берилген эң чоң бакыт, эң чоң жакшылык да бизге берилген. Чыныгы акыл менен ойлонуп көрсө, биздин жаныбызды куткарууга, бакыттын жолун табууга, акыретке барууга, чындык менен жамандыкты айырмалоого, ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам ушу эки нерсени кармасаңар эч жакта адашпайсыңар деп бизге баяндап, эскертип, осуят кылып кеткен. Андан кийинки бөлүктө дагы бир булардын караңгы доордогу караңгы адамдардын бири, жүрөк ооруп, жүрөк тайып кеткенден кийин адам ар кандай адамдын акылына сыйбаган, таң калган бир Аллахка чейин тийиш баштайт да булар, бүт нерсеге башын салып. Дагы бир бөлүгү Аллах тааламдын даанышмандыгына, бул ааламды жараткандыгына, 7 кабат асман, 7 кабат жер, Куран, пайгамбарлар, элчилер, адамзаттын жаратканы, ааламды, мына ушу жаратуудагы өзүнүн хикматы менен, даанышмандыгы менен Аллах таалам бүт нерсени өзүнүн ордуна коюп жаратты да. Сыпаттап бүт нерсени. Аллахтын хаким, даанышман деген сыпаты бар. Эч нерсени жөн эле жаратып салган эмес, мындай зериккендигинен бир андай эмес да. Бүт нерсени максат менен, даанышмандык менен өз ордуна коюп, кыларга иши жок болуп жаратып койгон жок. Бирок мушриктер пайгамбар алейхиссалату вассалам каршы чыккан адамдар эмне деп сүйлөштү? Жөн эле Аллахтын хикматы жок эле жаратып салган деген. Тал терек, өсүмдүктөр, деңиз, тоо, таштар, аалам, жин, инсандар, жер бетинде кыбырап жүргөн бүт жан жаныбарлардын баардыгын Алла таалам өзүнүн чырайлуу хикмат менен жаратып. Хикмат деген натыйжасы менен, даанышмандыгы менен, максаты менен жөн эле жаратып койгон жок. Бүт нерседе бул максат, даанышмандык деген ар нерсени өз ордуна коюу. А тигилер эмне деди? Жок, жөн эле. Аллах таалам Куранда Тоха сүрөсүнүн 50-аятында А'та кулла шейин халкаху сумма хада. Аллах таалам ар махлукатка өзү жаратып берип, өзү хидаят берип, түз жолун койгон дейт. Жолун көргөзүп койгон. Ома халакна самаа вал арда вама байнахума батила. Биз асманды, жерди жөн эле бир жалган үчүн жаратып койгон жерибиз жок. Мындай ойду кимдер ойлойт дейт? Далика доннулладина кафару. Бул Аллахка капыр болгон адамдардын гана ою. Фавайлулладина кафару минаннар. Мындайларга тозок болсун деген. Капырчылык кылып, ушундай ойду ойлогондорго. Аллах тааламдын буйругу, шарияты, тыйган тыюулары бүттүгүндө хикмат бар. Мисалы, Аллах таалам кайсы нерсениден тыйган болсо, ошону арам десе, билиңиз, ошол нерседе өтө чоң зыян нерселер бар. Эмнеде зыян? Эгерде ошону кайра эле тоң моюндук кылып, тыйылбай ошого башын сайган адам сөзсүз зыянга учурайт. Кайсы нерсени Аллах таалам буйруган болсо, билиңиз, ал нерседе көп деген жакшылыктар бар. Адамдын бактысы үчүн кылган. Аллах тааламга эч нерсе кереги жок. Биздин бактыбыз, буйрукту аткарасың, бактылуу болосуң.
тыйгандан тыйылбайсың, акыр жамандык жерден чыгасың. Мына ошонун натыйжасында аягында бүт адамдар жакшылыкка жакшылык, жамандыкка жамандык суралат, сурак күн бар. Эч ким жөн эле калып калбайт. Эгерде хикмат жок, жөн эле туш келди, жарала берет, келе берет, кете берет, каалаган жарата берет, Аллах тааламда хикмат жок, мындай тигиндей. Субханалла, бул Аллах тааламга ылайык келбеген, каршы келген адепсиз сөз да. Вама халакна сама вал арда вама байнахума лаибин. Анбия сүрөсү 16 аят. Биз асмандарды, жерлерди бир оюн үчүн жаратып койгон жерибиз жок. Бул капырлардын ою деп аяттарда келген. Кырет күнүн четке каккандар, тирилүүнү четке каккандар, сурак күндү четке каккандар, жөн эле жаралып калдык, жөн эле келебиз, кетебиз дегендердин баарына Аллах таалам жооп берген. Афа хасибтум аннама халакнакум абата ва аннакум илейна ла туржаун. Эмне силер ойлондуңарбы? Силерди жөн эле жаратып койдук деп. Жөн эле бир оюнчук үчүн жаратып койду деп ойлойсуңарбы? Силер эмне бизге кайтып келбейбиз деп ойлойсуңарбы? Аяхсабул инсану айютрака суда. Кыяма сүрөсү 36 аят. Адам баласы ойлойбу, жөн эле таштап койду деп. Жаралдың, келдиң бул дүйнө, кайра кеттиң. Эч нерсеге буйрулбайсың, эч нерседен тыйылбайсың, эч нерсеге жазаланбайсың. Эмне ушинтип эле келип кетем деп ойлойсуң? Жок, мындай эмес. Бул Алла тааламдын даанышмандыгына дал келбеген, ылайык келбеген, арзыбаган, акылы орунда эмес караңгы адамдардын ой пикирлери. Аллахка иман келтирбеген адамдардын ой пикирлери. Аллах таалам даанышман зат. Ар бир буйругунда жакшылык бар, ар бир тыюусунда адам тыйылбаса жамандык бар. Анан таң калыштуусу, ушуга окшоштук кылып кээ бир мен мусулманмын деген адамдардан дагы Аллах таалама ушул хикмат менен жаратты деген дагы шаташтырып, эгер Аллах таалам хикматка жаратса, анда бир максат болот, анан максат болуп калса, ошол нерсеге муктаж болуп калбайбы? Мукташтык болсо таасир берет. Анда бир себеп болуп калат. Аллах таалам себепсиз деле жарата берет да, каалаганды жарата берет. Аллах ошону не себепке муктажбы, максатка муктажбы? Жок, хикмат деген Аллахка дал келбейт. Аллахтын каалагандай жарата берет деп биз Аллах тааламды арулап атабыз. Каалайбы Аллах таалам капырчылыкка буйруйт, бузукулукка буйруй берет. Каалайбы намазды тыйып коет, Аллахка баш ийүүнү тыйып коет, жакшылыкты тыйып коет. Бул Аллахтын каалоосу да. Аллах өзү билет. Кааласа жамандыкка буйруйт, кааласа жакшылыкты тосуп коет деп. Субханалла, ошентип мээси айныган топтордо болгон. Туура Аллах таалам каалаганын кылат. Бирок Аллах таалам кылган нерсесинде хикмат бар. Ар бир буйругунда жакшылык бар, ар бир тыюусунда адам тыйылбас жамандык бар. Каалаганын кыла берет. Анын буйругунда пайда барбы, жокпу, эч кандай белгисиз деген бул Аллахка ылайык келбеген сөздөр. Аллах сактасын. Булар сөз менен эмне дейт? Капырды деле бейиш кирип салат кааласа. Таква адамды деле намаз окуп, жакшынакай кылып, Аллахтын алдында жүрсө деле тозокко киргип салат. Себеби бул Аллахка кайтат. Аллах таалам себепке муктаж эмес дейт. Жок, бул жалган сөз. Ошондой бар. Мусулмандардан арасынан дагы жанагы философия илимге кирип алып, мээси айныган, өзүн дагы философмун, мен молдомун деп, ошо динди жеткизем деп, ар кандай сөздүн башын сүйлөп, дөөрүп, ушундай сөздөр кирип кеткендер да болот. Аллах каалаган нерсесин кылат да, аны эч ким башкарбайт. Аллах таалам себепсиз эле, максатсыз деле, таасирсиз деле каалаганын кылат. Каалайбы сени тозок кирип салат, момун болсоң да, каалайсың капырды бейиш кирип салат деп дөөрүгөндөр бар. Бул жалган сөз. Аллахтын даанышмандыгына, хикматына дал келбеген сөз. Аллах таалам Сот сүрөсүнүн 28 аятында мындай дейт: Ам наджалул ладина аману ва амилус солихати кал муфсидина фил ард ам наджалул муттакина кал фуджар. Эмне биз Аллахка иман келтиргендерди, жакшы амалдарды кылгандарды жер бетиндеги бузуклардай кылып салайлыбы? Же таква адамдарды кадимки бузук адамдардай кылып салабызбы деп. Бул Аллах тааламга дал келбеген, Аллахка ылайык келбеген сөз деп атат. Ам хасибалладина иштараху сайат. Күнөө иштерди, бузук иштерди кылган адамдар ойлошобу? Аннажаалахум калладина аману ва амилус солихат. Бузук иштерди кылып алып, баленин баарын кылып алып, алар эмне? Иман келтирип, жакшы амалдарды кылып жүргөндөрдү же ошолорго тең кылып салат деп ойлошобу? Тирүүсүндө да, өлүүсүндө саама яхкумун. Булардын ойлогон ойлору туура эмес. Жаман ой дейт да Аллах сактасын. Бул эмнеге алып барат? Бул деген Аллах тааламды зулумга,
Аллах Таалам бир зериккенде эле каалаган нерсесин кыла берген, максаты жок. Аллах Тааламды жаман нерсеге сыпаттоо менен каалаган пендесине зулум кыла берген, даанышмандыгы жок бир затка окшоштуруу. Анан акыры бар шайтандын да тору бар да, ушинтип бир кыялданган нерсеге бир Аллах Таалам анда капыр деле бейиш кирип кете берсе, тозокко момун деле кирип кете берсе, эч кандай Аллах Таалам хикматына дал келбеген деп ушинтип шайтан ар кандай пикирди берип, Аллахтын мыйзамына дал келбеген кадамдарга адамдар барып баштайт. Булар мына ушул мушриктер, Аллахка ыйман келтирбеген ушул бапта хикматка каршы келгендиги эмне келген ушул? Буйруктарды аткарбайт, тыйгандарга тыйылбайт, Аллахтын айтып болгон аяттарына, белгилерине эч кандай этибар сабак албайт. Эй адамдар, бул дүйнө убактылуу, өтүп кетүүчү саат, пайгамбарга баш ийгиле, менин китебиме ыйман келтиргиле, ушу менен жашагыла. Канча деген осуяттар бар да, ошонун баарын четке каккан да. Жок, эч кандай бул эмес. Акырет күндө жаза бар, эсеп кысап бар, алардын баары четке каккан. А четке какууда Аллахтын даанышмандыгына жөн эле жаралып калганбыз. Ыйман келтиргендер деле ушундай деп мына ошентип Аллахтын даанышмандылыгын четке кагып, эч кандай орой мамиле кылып доо кетирген да, Аллах сактасын. Жөнөкөй эле адамга эле айтып көрчү, бир эле адамга кандай оор тиет, Аллах сактасын. Бир адам бар, сени айтса мисалы, эч планы жок дөбүп барасыз. Каалаган нерсесин кыла берет. Азыр келип кайра айнып кетет. Тигиндей кылат, мындай кылат. Түшүнбөйсүң десе, кандай катуу тиет адамга. Сөзү орунду эмес. Эч кандай максаты жок жашайт десе, Аллах сактасын. Ошол эле учурда бир адам план менен бар, максаты бар, сөзү да орунду, жашоосу да тартиптүү, иреттүү, бүт нерсени план менен, максат менен, ирет менен, анан ааламды жараткан Аллах Тааламга жаратуусунда максаты жок, себеби жок, даанышмандыгы жок деп айтыш. Не деген орой сөз, Аллах сактасын. Мына ошентип жүрөк айттык, жүрөк карайганда, жүрөк оогондо адам дөөрүп сүйлөйт. Такыр Аллах Тааламга дал келбеген сөздөрдү сүйлөйт. Аллахка ылайык келбеген сөздөрдү сүйлөйт, Аллах сактасын. Андан кийинки дагы булардын кылыктарынан Аллах Тааламдан келген шарияты мындай бир хитрость жол менен, айлакерлик менен келген аяттарды, белгилерди, пайгамбар алып келген нерселерди айлакерлик менен, куулук жол менен биз ыйман келтирдик, мына деп туруп кайра ойношкон да, ыйман келтирбей эле, бирок оюн катары көрүшкөн. Ушундай кадамдагы адамдар да болгон. Китеп ээлерден, христиандардан, жөөттөрдөн шариятты өзгөртүүнү каалашкан. Өздөрүндөгү ишенбеген капырчылыгын куткарыш үчүн. Ачык айта албаса дагы, бирок ушундай бир куулук, кыйдылык дейби, жолдорду издешкен. Алар Аллах Тааламды алдайбыз деди. Аллах Таалам алдоосун өздөрүнүн бетине, өздөрүнө кайтарып койду. Деп макр деп коет. Макр деген ушул бир зыянды да жашыруун жол менен жеткизген куйтулук жол деп коет да. Яхудтар ушул жактан мастер болгон да. Мисалы, Иса алейхисаламды дагы өлтүрүүдө булар өздөрү түзөлтүрө албай эмне кылышкан? Өлтүрүүнү каалашты дагы, бирок башка бир жактагы коомдун падышасына кайрылган да. Капыр падышага, могул адамды өлтүрүп салбасаңыз, бул сиздин мыйзамдарыңызды четке кагып атат. Акыры барып сиздин мүлкүңүздү тартып алайын деп атат. Сиз аскер жөнөтүп өлтүрбөсөңүз, бул сизди жок кылат деп, анан ал падыша аскерлерин жөнөтүп, Исаны өлтүрдүк деп айтышкан, бирок Алла Таалам Исаны көтөрүп кетти, ошого окшош адамды өлтүрүшкөн. Бирок ошо өлтүрүлгөнгө барган кадамдарга кимдер себепкер болду? Мына ошол жөөттөр. Ома каталуху ома салабуху валакин шуббиха лахум. Алар өлтүргөн да жок, дарга аскан да жок, болгону окшош эле адамды кылды деген. Ал окшош адам Иса алейхисаламды ээрчип жүргөн жакшы, ыймандуу адамдардан болгон. Бул кыйналган, ал акыреттеги даражасы көтөрүлөт. Алла Таалам ошондой сыноо менен сыналып калды. Оюнда булар өлтүрдүк, кыйраттык деди, бирок бул бале өздөрүнүн башына бале болду. Али Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам убагында караңыздар. Дагы бир жөөттөр келет. Али Имран сүрөсүнүн 72-аятында. Окала тоифату мин ахлил китаб. Китеп ээлерине бир топтор айтышты дейт. Эмне деп айтышты? Амину биллади унзила алалладина аману. Ваджхан нахар вакфуру ахира. Силер күндүз эрте менен баргыла да Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга айткыла. Ыйман келтиргендерге барына. Биз ыйман келтирдик. Анан кеч киргенде кайра эле бул динден чыгып кеткиле деген. Мындай чыкканда хитрый жол менен бир тактика иштеп чыгышкан да. Бул максат эмне? Максаты, эгерде биз исламга кирдик, көрдүк ичин баарын, болбогон дин экен бул.
мына биз кирип көрүп кайрадан бул динден чыгып кеттик десеңер, адамдар укса бул маалыматты кадимкидей таасир алат деген да. Силер кирбей эле алыстан эле четке каккандан көрө кирип анан чыксаңар, ошондо мына мен деле мусулман болуп көрдүм, кирдим, ичинен баарын көрдүм, болбогон адамдар экен булар деп анан чыгып кетсеңер, башкалар таасир алат деп, анан булар ыйман келтирдик, биз келдик, кирдик деп киришип алып, анан кайра чыгып кетишкен. Динден чыктык деп. Мына Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам динин биз ылайык көрө албадык дегенде адамдар алыстайт деген. Значит, булар кирип туруп ичинен пайда таба албаса, анда бул дин болбогон эле дин экен деп адамдардын жүрөгүндө таасири калат деп. Мына ушундай хыйла деп коет, тактиканы ойлонуп чыгарышкан. Субханалла. Ар бир адам Аллахтан келген кабарга куйтуулук жол менен, куулук жол менен бир нерсени ичинден бир эшеги өлүп калгандай бир бале менен көздөй турган болсо, ошол бале өзүнө кайтат кайра. Аллахтын каргашына калат. Ошондой бир жаман өлүм менен өлөт. Эч жакшылык таппайт. Мына кыямат кайымга чейин Курандын канча деген аятында чочкого айланып кеткен, маймылга айланып кеткен, Аллах менен каршы мамилелерди кылып, ар кандай куйтулук жолдорду издегендер кандай кейипке кептелгендерин баяндалып келет. Чындык менен ошон үчүн ойнобош керек. Акыйкатка олуттуу караш керек. Дагы бир ошо яһудтардан эмнеге мындай кадамдар барды? Ошол мусулмандар мушриктерди жеңип алган да Бадыр согушунда билесиздер. Анан яһудтар өздөрүн коргоо алган эмес. Коргоо албай анан биз болсо алар хыйла иштеп, ой биз анда кой кирдик, динине кирейли, мына кирдик деп анан кайра башка арабтардын улуттарын, мусулмандарды алсыратыш үчүн, динди алсыратыш үчүн башка уруулар бул динге кирбесин деп жар салалы. Мына яһудтар кирип көрүптүр. Болбосо аларда Муса пайгамбардын кабары бар. Мурунку пайгамбарлардын кабарлары бар. Бул яһудтар деген акылдуу калк болот. Анан кирген адам жакшылыктан чыкпаш керек. Келгиле кирейли дагы оптом кайра отон чыгып кетейли. Жалпы мына жамаат менен кирсек, ошентип биз башка динге келип аткан адамдарды качырабыз деп максат койгон да. Ошон үчүн адам жалганды чындыктан алыстап кетсе, жалганды коргойт дагы, колдоп өтүп кетет жалганды. Андан кийинки дагы мурунку коомдордун пайгамбар алейхиссалату вассаламга каршы келгендердин дагы бир кылыктарынан айтканда, бир нерсени кабыл кылып карманасыз, билип туруп, бирок ошонун жалган экенин. Түшүндүңүздөрбү? Таасуп деген. Ошонун туура эмес экенин билесиз, бирок ошондо деле кабыл кыла бересиз да ошону. Эмнеге десе, ал өзүңүздүн адамыңыз да, өзүңүз тараптан. Мына ошондой жолдорду анан акыры барып не деп айткан? Силер ыйман келтирбегиле, ишенбегиле, тек гана силердин диниңерди ээрчиген гана адамды гана ээрчигиле деген. Яһудтар, ошол надандар, мушриктер мисалы өздөрү айтат, биз буттарга сыйынган адамдарды көрсөк гана биз ошолордон кабыл кылабыз. Сыйынбайсыңбы бутка? Анда кабыл кылбайбыз. Жөөттөр да. Сен жөөтсүңбү? Биздин жамааттагы адамсыңбы? Чындык ошол биздин жамааттагы адамдан гана келсе кабыл кылабыз. Алимран сүрөсү 73-аят. Ну'мину бима унзила алейна. Биз ыйман келтиребиз. Бизге гана түшкөн нерсеге ыйман келтиребиз деген. Биздин пайгамбарга гана келген нерсеге түшүнөбүз дейт. Яһудтар ушундай нерсени кабыл кылышкан. Болбосо мусулмандар кандай? Мусулмандар Аллахтан келген, пайгамбарларга келген, мейли бул пайгамбар болсун, Нух пайгамбар болсун, Муса, баардыгына биз ыйман келтиребиз. Баардыгы Аллахтан келген пайгамбарлар. Булар өздөрүнүн пайгамбарларга келгендерди Аллах таалам айткандай, фалима тактулун анбия Алла. Канча деген пайгамбарларды өлтүрүштү булар. Эмне ошондой кабар силерге түштү эле дейт Шейх Фазан Хафизахулла шархында. Пайгамбарларды өлтүргүлө деген. Ушундай да танакут деген карама каршы нерсе келе берет. Адам ушинтип сокур ичигенде, наданчылыкка өткөндө, зулумга өткөндө, акыйкатты издебей ойногондо, ошондой карама каршылык сөздөр, карама каршылык кадамдар адамдын акылына сыйбаган кадамдарга барат. Ошон үчүн мусулмандар бул нерседен биз саак алышыбыз керек. Эгер адам сокур ичени менен өзүңдүн сүйгөн гана адамга оозунан чыккан сөз чыныгы акыйкатты болсоң, андан жалган чыгабы, чындык чыгабы, баарын эле түз кабыл кыла бересиң. Сага жакпаган адам чындыкты сүйлөсө дагы сага жалгандай боло берет. Ошон үчүн чындык адамдар менен билинбейт, адамдар чындык менен билинет. Жанагынтип кээ бир секталар, жамааттар, бир эле мазхаб туура. Мисалы Ханафи мазхаб гана туура деп алса, эмне Малики жалганбы? Эмне Шафи мазхаб жалганбы? Бул бүт алымдар да. Ахмад ибн Хамбал жалганбы? Бар да ошондой
сокур ичени менен, фанатизм менен ушул жамааттан гана ушул нерсени эле кабыл калган баарын четке кагып, акыйкат ушуга эле байланган десе, уккан адам эмне деп ойлойт? Тигилердин баары жалган экен дейт да. Кеп сага бир мектепти же бир аалымды мынтип чийип байлап берип коюп, далил ушуда деген нерсе далил болуп калбайт. Чыныгы ибарат бул далил кайсы тарапта экенин аалымдар ушуну аныктайт. Кээде бир аалымда болот, кээде имам Маликте болуп калат бир маселе, бул жерде анык сөзү далилге ылайык келип күчтүү болуп калат. Муну эми илим ээлери аныктап тактай алат. Ал эми кимде илими жок болсо, өзүңүздүн жүрөгүңүз бирөөгө аманатына, адеп ахлагына, илимине ынанып, аманатына ишенсеңиз, ошол адамдан сурайсыз. Мен мисалы 4 мазхабты карай албайм да, кимиси далили күчтүү, андай кудурети жок деген адамдар өзүңүз ишенген илимдүү деген адамдан сурайсыз фатва. Ал эми илимдүү адамдар болсо, бир мазхабты эле карманып, башканын баарын жалганга чыгарып албастан изилдейт, карайт ушуну. Эгер ушул эле адамдыкы туура, калганын баары жалган десе, Аллах сактасын, анда пайгамбардын деле кереги жок анда. Андай нерсени пайгамбарга гана айтылат. Аллахтын элчиси гана туура ушунун сөзү түз кабыл алынат. Калган аалымдардын баардыгы Аллахтын китебин пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөт түшүндүрүп баяндап берүүчүлөр. Аалымдардан да каталар болот. Ал ката менен аны жерге чаап таштап салбайт. Ката жери ташталат, туура жери кабыл алынат. Ошентип келген ахли сунна вал жамаат. Анан бүгүнкү күндө Аллах сактасын, кээ бирлер катасын деле, туурасын деле биздин аалым коюп түз кабыл алып, жанагы жөөттөр айткандай, бизден гана болсо кабыл кылгыла, бизден эмеспи, ал чындык болсо да кабыл кылбайбыз деген да. Жалганбы, ал бизденби, кабыл кылына берет. Главное, ал биздин адам. Чынбы, бизден эмеспи, кабыл кылбайбыз ал. Себеби бөтөн адам ал бизге. Чындык болсо дагы. А мусулмандар анткен эмес. Жөөттөн келсе дагы чындыкты кабыл кылган да пайгамбар алейхиссалату вассалам. Буга чейин сабактарда айттык го. Чындык мусулман адамдын жоголгон нерсеси, каяктан тапса да кабыл алат. Аны кимден келгенине карабайт. Ибарат ошол чындык экенине каралат. Андан кийинки дагы булардын кылыктарынан таң калыштуу. Жалгыз Аллахка сыйынып, шерик келтирбей, ушул нерсеге чакырган да пайгамбар алейхиссалату вассалам. Жалгыз Аллахка сыйыналы, эч кимди шерик кылбайлы. Мен силерге Аллахтан келген пайгамбармын, элчимен деп алейхиссалату вассалам. Бирок ушул нерсени эмне деп алды? Жалгыз Аллахка чакырдым деген сөздүн өзү ширк деп баяндашкан да. Ошентип кабыл алышкан. Аллах таалам Куранда айткандай, эч убакта болгон эмес. Адам затында бир адамга Аллах таалам китепти, өкүмдү, пайгамбарчылыкты берип, андан кийин ал пайгамбар адамдарга айтып: "Эй адамдар, силер мага кул болгула. Аллахты таштап мага сыйынгыла" деген учур тарыхта болгон эмес андай. Бирок субханалла, булар кайра ушу пайгамбар алейхиссалату вассаламга каршы чыкканда ушинтип сүйлөп баштаган да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам мушриктердин баардыгын топтоп жалгыз Аллах тааламга сыйынууну баяндап, өзүнүн пайгамбар экенин айтып келгенде, бир топ адамдар чыгышты. Эмне деп чыгышты? Эй, бул Мухаммад деген өзүнө сыйынууга чакырып атат. Эй Мухаммад, сен сага сыйынып кышты каалайсыңбы деген. Сен чындыгында ширкке чакырып атасың. Пайгамбарчылыкка сыйынууга чакырып атасың сен деп. Анан ошондо ушул аят түшкөн да. Булардын сөзү жалган, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам андай нерсе чакырган эмес. Жана буга чейинки пайгамбарларда эч бири пайгамбар мага сыйынгыла деп ширкке чакырган эмес. Эми жүрөгү ооругандар пайгамбар келип чакырса, ай бул пайгамбар өзүнө чакырып атат деп, капырчылыкка чакырып атат, ширкке чакырып атат деп динден жүз буруп кетишкен. Бирок мына ушул нерсе дагы бүгүнкү күндө таухидке чакырып, Аллах таалам жалгыздыгына чакырса дагы, кээ бирлер ушул нерсени кайра динден жүз бургандай, ширк кылгандай, жанагынтип кабырды айлангандар, пайгамбарларды ортомчу кылгандар, шерик кылгандар, өлүктөрдөн сурагандар, түз Аллахтан суран десе кайра сизди жаман көрөт да. Мына тарых кайра эле кайталанып атат. Жалганды чындык кылып, чындыкты жалган кылып алгандар. Аллах сактасын. Мен жаңылбасам неме болгон ушу сөздү айткан христиандардан келген бир делегат келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кебин угуп, жахилия заманында кебин угуп, пайгамбар алейхиссалату вассалам бул өзүнө сыйынууга чакырып атыптыр. Биз кирип чыктык, сүйлөштүк. Мухаммад ширк кылууга чакырып атат деп ушинтип жар салып элге жарыялай калган. Аллах сактасын. Эми булардын айтып отурса, субханалла, кандай бир түрлүү адамдын акылына сыйбаган кадамдарды кылышканда. Ар бир адам капыр болгондон кийин өзү бул жолдогусу келбейби? Имандан алыстагысы келгенден кийин бир шылтоолор табат экен да. Бир туруп Мухаммад сыйкырчы дейт. Мухаммад адамдарды бөлүп жарып атат. Бул ата бабалар синдеги нерсени алып келип атат. Бул деген элди бөлүп жарып атат. Бул деген өзүнө сыйынууга алып келип атат. Мына эми бүгүнкү күндө да ушул
Мухаммад алейхиссалату вассаламды ээрчиген адамдарга да ушундай сөздөр келе берет. Кайсы адамды напсисине жакпайсыңбы? Болду, сени бир шылтоо таап, бул адам деген мындай кылып атат, бул адам биздин динди бурмалап атат, салтты бурмалап атат, када салтыбызды бурмалап атат, ата бабаларыбызды бурмалап атат, улутубузду бурмалап атат деп ушуну эч негизсиз эле иши жалган сөз менен башыңа жугундуну куюп, сени желмобуз кылып көргөзүш керек делген. Мына бул адамзаттын тарыхында кайталанып келаткан, жүрөгү ооруп калган адамдардын кадамдарынан. Эч бир инсап, адилет деген жок. Эптеп желмобуз кылып, бокочо кылып адамды көргөзүш керек. Кантип Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнө сыйынууга чакырды. Канча деген хадистер, канча деген баяндарда, аяттарда жалгыз Аллахка сыйынуу даңазалаган аяттар, хадистер турса, булар келип алып кайра Мухаммад алейхиссалату вассалам өзүнө сыйынууга чакыртып атат. Өзүнүн атын атап атат. Ла илаха илляллах Мухаммад расулулла деп. Мына ушуну деп атат деп элге дагы дөөрүп чыккан да. Азыр да чыкты да келер. Пайгамбар арабтардын дини, анан биз мындай тигиндей деген да адамдар бар. Бизге тиешеси жок. Биз Мухаммадты даңазалабай, Аллах таалам даңазалап койгон, азанга кошту, мунун атын салаватка кошту, намазда да ага салам салават жолдоп. Канал Аллах таалам көтөрүп койгон нерсени эч ким түшүрө албайт. Алам нашрах лака содрак, вадана анка визрак, аллади анкада захрак деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүрөттөп, сенден күнөөнү алып койдук, жүктү алдык, сенин атыңды даңазаладык, сени көтөрдүк, бийиктедик, кадырладык деп канча нерсе баяндап койгон.